Депутаттар, мен уақытыңыздарды алсам, кешірім сұрайым. Бізде Адахан мырза ушундай бир мұғалім болгонун, акылына сай айткан такыр койбоду. Мен Адахан мырза бул кокуй менен сүйлөсөм эле бир балакетти баштайт экен деп, өзүнчө бир бийик тутуп, өзүнүн жөнүндө абдан бир бийик ойду. Ал таптакыр андай эмес. Ал биздин арабызда отурган 88 депутаттын бирөөсү. Улуу мынакей трибунада мен бир аз сын айтып койсом, мен кечирим сурайм, урматтуу депутаттар. Чындыкты чындай айтыш керек. Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз Вакыт 10 секунд. Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз волк в овечьих шкурах. Түшүндүңүзбү? Сиз өзүңүз... Урматтуу коллегалар, Жеңиш Шерматович бере албайбыз. Жеңиш Шерматович, регламент боюнча башка депутаттардын атына атап шек келтирүүгө болбойт. Биз сизге вакыт бердик. Сураныш бир аз. Рахмат. Биринчи микрофон. Сабырлар, урматтуу депутаттар. Биринчи микрофон. Бул залда ар кандай ачуу сөздөр айтылат. Мыйзам долбоору каралганда талаштуу болот, бул күткөн нерсе. Мен баарыңыздарга сабырдуулукка чакырат элем. Ар бир депутаттын адамдын атына шек келтирбейли. Ансыз деле чимкириктин ордуна башкалар келди деп айтып атпайбы? Ошол эле бизге жетишпей турабы? Биз 5 жыл чогуу иштейбиз. Бир максатыбыз, милдетибиз бир. Мен чакырат элем сабырдуулукка, бири-бирибизди кичине аяп. Дагы 5 жыл бар, эртең учурашабыз, көрүшөбүз. Элге чыгабыз. Бири-бирибизге шек келтирбейли. Атыбызды атабай. Чыр болсо боло берсин, талаш болсо боло берсин. Анан урматтуу төрага сиз эми сөзсүз сиз токтото албайсыз, бирок кээ бир учурда аша чапканда микрофон өчүргөнгө укугуңуз бар да. Ошону эстеп койсоңуз. 4 микрофон.